Конустар темасынан кийинки эле биз карай турган тема бул цилиндрлер темасы деп аталат. Маселенин шартын окуй турган болсок, цилиндрдин негизинин радиусу 3-кө барабар экен. Ал эми цилиндрдин борборунан кескенде пайда болгон тик бурчтуктун диагоналин тапкыла дептир. Эгерде анын диагонали тегиздиги менен 60 градус бурчту түзө турган болсо, эң алгач биз цилиндрдин сүрөттөлүшүн чыйып алалы. Ошентип биз цилиндрдин сүрөтүн чыйып алдык. Эми белгилөөлөрдү жүргүзөлү. А болсун Б, С, Д. Эми бизге эмне белгилүү? Цилиндрдин негизинин радиусу 3-кө барабар экен. Эң алгач биз цилиндрдин бийиктигин чыгып алышыбыз керек. Бул жерде бийиктигин чыгып алдым. Биринчи негизи О болсун, экинчи негизи О1 борбору болсун. Мен бул жерден радиустарды жибере турган болсом, ОБ радиусу жана О1 радиусу бизде 3-кө барабар болду. Андан кийин бизде эмне бар? Тик бурчтук бар. Цилиндрдин борборунан кескенде пайда болгон тик бурчтук. Аны мен бул тик бурчтукту алсам болот. Мындай гана тик бурчтукту кеспей эле, бирок борборунан өтүш керек. Мисалы мындайынан деле кессек болот, каалагандай кессек болот. Мен түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул жерден кесип атам. Андан кийин бизде тик бурчтуктун диагонали бар. Диагоналин чийдик. Ушул тик бурчтуктун диагонали анын цилиндрдин негизи менен 60 градус бурчту түзөт экен. Демек, бул диагональ, бул негизи, тегиздиги. Бул жер бизде 60 градус болуп калат экен. Бул жерибиз бизде 90 градус болот. Анда бул жерибиз автоматтык түрдө 30 градус болуп калат. Андан кийин бизге эмне белгилүү? Радиустар белгилүү. Бул жерибиз 3, анда бул радиусубуз да 3 болот. Эгер экөөнү кошуп кое турган болсок, бизде А, Б чагы 6-га барабар болгон болот. Анда биз кандай үч бурчтук алабыз? А, Б, С. Бул жерде 6-га барабар болгон болот. Бул жерибиз 60 градус, бул жерибиз 30 градус. Эми 30 градустун каршысында жаткан катет гипотенузанын жагына барабар деген касиетке таяна турган болсок, АС катети бизде 12 болуп калат. Бизден эмне суралып жатат башында? Бул тик бурчтуктун диагонали суралып жатат. Демек, биз диагоналин таптык, ал 12-ге барабар экен. Анда биз жооптордун ичинен А деген жоопту белгилегенибиз туура болот.